Саламатсыздарбы? 11 каналында орай тууралуу маалымат. Аны мен Гүлмеркинбек кызы айтып берем. Туркиянын түндүк-чыгыш аймактарын суу каптап 2 адам курман болду. Трабзон жана Гиресун аймактарында токтобой жааган жаандын кесепетинен жыйынтыгында жергиликтүү дарыялардагы суунун деңгээли көтөрүлүп, каттуу сел жүргөн. Бул райондордо көптөгөн үйлөрдү, жолдорду жана унааларды суу каптап калды. Учурда кооптуу аймактарда куткаруу иштери жүрүп жатат. Жаандуу циклон Туркиядан таркап Борбор Азия өлкөлөрүнө да таасирин бериши ыктымал. Эгер шамалдын багыты өзгөрбөй батышка карай согуп турса, циклон Каспий деңизине жетип, ал жерде күчкө толуп, биринчи кезекте Түркмөнстанга жетет. А биз болсо циклондун багытын көзөмөлдөп, алдын ала сиздерге кабарлап турабыз. Анда азырынча Борбор Азия өлкөлөрү боюнча аба ырайы менен тааныша алыңыздар. Кытайдын Аксу шаарында асманды булуттар каптап турат, абанын температурасы 24 градусту түзөт. Буга салыштырмалуу Үрүмчү шаарында абанын температурасы 5 градуска төмөн. Шаарда күндүзү күн ачык болуп, кечке жуук жаан жаашы күтүлүүдө. Казакстандын Борбор калаасы Астанада күн ачык болгону менен абанын температурасы төмөн болмокчу. Жаан эртең түштүктө жайгашкан Алмата шаарында жаайт. Өзбекстанда күн бүркөө болсо да, абанын температурасы көпчүлүк аймактарда жогору бойдон сакталат. Мисалы, Фергана өрөөнүндө эртең жаан жааса, абанын температурасы 28 градусту түзөт. Ташкентте да жаан себелейт, абанын температурасы бул жерде 32 градусту көрсөтүп турат. Жаан Нукус өрөөнүнө тийбейт. Түркмөнстанда аба ырайы өзгөрбөйт, Тажикстанда да так ушундай, Хорок өрөөнүндө гана өткүн өтөт. Ал эми Кыргызстанда 24 сентябрда түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт, күндүз кээ бир тоолуу райондордо жаан жаап, күн күңкүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Калган аймактарда асман ачык бойдон сакталат. 23 сентябрда Сүккөл, Нарын областарынын айрым жерлеринде, Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен областарынын кээ бир тоолуу райондорунда жаан жаап, күн күңкүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Сиздер аба ырайы менен тааныштыңыздар. Дем алыш күндөрү кол чатыр алып жүрүүнү сунуштайм. Кайрадан 11 каналында көрүшкөнчө сак болуңуздар.